Түнү Бишкектин Матросов көчөсүндө жайгашкан кампада ири өрт кырсыгы чыкты. Бүгүн 9-июнга караган түнү Бишкек шаарынын Кулатов жана Матросов көчөлөрүнүн кесилишинде курулуш материалдарын сактаган кампанын чатырынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 1:19 Октябрь райондук номер 5 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Кийин жалпысынан 10 көчүрмөн эсеп тартылып, телсиз жоону өчүрүү иштери жүрдү. Мындан сырткары Бишкек шаардык куткаруу кызматынан бир топ жана штаб тартылган. Жеринде ички иштер министрлигинен 3 экипаж, тез жардам кызматынан 1 бригада, реттен 1 бригада, тазалык ишканасынан суу ташуучу унаа тартылды. Телсиз жоо саат 4:39 чектүүгө алынып, учурда толук өчүрүү иши жүрүүдө. Өрттүн болжолдуу аянты 3800 чарчы метрди түзөт. Алдын ала маалымат боюнча, ламинат курулуш материалы сакталган бир нече кампа күйүп кетти. Бактыга жараша ири өрт кырсыгы адам өмүрүнө коркунуч жараткан эмес. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракетинен улам ламинат курулуш материалдары, эшик, терезелер, 270 чарчы метр аянттагы кампада сакталган жууп тазалоочу каражаттар жана жакын жайгашкан кампалар сакталып калды. Ошондой эле Бишкек шаардык куткаруу кызматынын куткаруучулары тарабынан 22 кислород баллону, 5 пропан толтурулган баллон ыкчам түрдө чыгарылып, жарылып кетүү коркунучу жоюлду. Булак Сереп кежи. 9-iyun günü түнкү saat 01:19 şamasında Бишкек шаарынын Кулатова Матросова көчөлөрүнүн кесилишинде складтан өрт чыккандыгы боюнча маалымат түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынан жалпысынан 10 авто унаа тартылган. Андан сырткары Бишкек шаар куткаруу кызматынан бир топ, кризис кырдаалдарда башкаруу борборунан бир ыкчам топ тартылган. Андан сырткары медицина кызматынан, рет, электр тармагынан, ошондой эле милиция кызматкерлери сакталышат. Жабыркагандар жок. Бул кампаларда курулуш материалдары сакталган. Кээ бирки коопсуз болгон жайлардан ташып чыгуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Биздин өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам иш-аракеттеринин негизинде курулуш материалдары көп сандаган сакталып калды.